Кудайдын чакырыгы 19 ноябрь. Жер планетасында так ушул мүнөттө эмне деген кыргын согуштар болуп жатат. Табигат кырсыктары болуп жатат. Суу ташкындар, өрт, топон суу. Ушунун бардыгы адамзатка катуу үн менен кыйкырып жаткандай, бир нерсе жеткиргиси келип жаткандай. Ооба, бул адамзатка Кудайдын үнү жаңырып жатат. Кудай адамзатка айтаары бар болуп жатат. Ошол кырсыктар аркылуу сүйлөп жатат. Кырсык, кайгылар адамдын жашоосу канчалык назик, морт экенин айтып жатат. Адам баласы баардыгын контролдой алчудай болуп жашайт. Бирок бир жер титирөө, бир вирус, бир чоң өрт кимдин кандай экенин көрсөтүп коет. Кырсыктар аркылуу биз бул жердин кожоюну эмес, болгону убактылуу келгендер экенибизди билебиз. Канчалык Кудайдан көз каранды экенибизди билебиз. Кырсык, кайгылар адамдарды Кудай алдында тоогулууга чакырып жатат. Мунара басып калган адамдар жөнүндө сураган адамдарга Ыйса мындай деген: алар башкаларга караганда көбүрөөк айыптуу болушкан деп ойлойсуңарбы? Силерге айтып коеюн, андай эмес. Эгерде тоо кылбасаңар, бардыгыңар ошолорго окшоп өлөсүңөр. Ыйса кырсыктар бул эскертүү экенин айтып, тоо кылууга чакырууда. Кырсык, кайгылар Ыйса Машаяктын жакында келери жөнүндө эскертип жатат. Кырсыктар белгилер. Акыркы убакта кыйын күндөр болорун жазуудан билебиз. Ыйсанын келишине аз калды. Бардыгы ошол тууралуу күбөлөндүрүп жатат. Бизге сүйлөп жаткан Кудайдын үнүн укпай калбайлы. Кудайдын алдында тоо кылып, Ыйсанын келишин күтөлү.